Бакыт жөнүндө сүйлөп атсам, элдин баардыгы эле бакытка мындай кулакташабай эле менин сырткы келбетиме, чачыма, аябай эме кылышты, жоолугума, бул эки жүздүүлүк да, эмнеге жоолук салындың, салынбай эле койбойт белең деген сыяктуу көп нерсе айтылып атат да. Мен жоолук салынган жокмун. Мен жоолукка келдим деп жоолукка келген жокмун. Ал умрага барганда ошол 14 күндүк умранын ал формасы. Мен ошол үйдө отурганда эле умра компаниясына жазганмын аэропортко, кандай кийинип барыш керек десем, үйдөн чыкканда эле намазыңарды окуп хиджабчан келгиле, потому что умрага барган адамды үйүнөн баштап эле уже периштелер коштоп чыгат деп айткандан форманы кийдим. Жүдөдүм, какадым, кыйналдым, бирок жоолук мен үчүн өтө ыйык бийик бир нерсе. Жоолук салынгыла деген, чач деген аврат деп айтылган, туура. Мен анын баарын билем, бирок ал нерсеге мен азырынча дайын эмесмин. Адам өзү дайын болбоюнча, фундаменти жакшы, күчтүү болбосо, мен ой элдер айтып атат, мага жоолук жарашып калыптыр, анан бул парыз да, бул ислам болгондон кийин мен аял киши болгондон кийин ушинтип оронуп жүрүшүм керекмин да деп туруп эле оронуп алсам, эртең бүрсүгүн силерди уят кылып кайра чечинип алышым мүмкүнмүн да. Жоолукту кийип алып, чечип алып жүргөн аттуу баштуу кыздарды көп эле көрүп атабыз. Мен антким келген жок. Мен ойлойм, адамга мындай күчтүү бир билим болуш керек, илим болуш керек, анан туруктуулук болуш керек, ошого келгенден кийин ошо жоолукка татыктуу болуш керек депчи. Жоолук мен үчүн өтө мындай бийик уровеньдеги, бийик деңгээлдеги мындай бир тема деп айтсам болот да. Ошон үчүн пока что мен жоолукка дайын эмесмин. Келгенден кийин мен ошол жактан Дамыладан сурадым. Умрадан кийин Кыргызстанга баргандан кийин 40 күн кийип жүрүш керек, андай өзүнүн канча шарты кандай десем, ошо Дамылабыз айтты, сага жоолук жакшы жарашты кызым. Менин балам менен теңкесиң, мен 98-жылкы балам бар. Колуңан келсе чечпей кий деди. Бирок эгерде колуңан келбесе, умрадан жеткенден эле Манас аэропортунан эле түшкөндөн эле чече берсең болот деди. Обязательно мондай деген шарты жок деди. Анан ошон үчүн мен эме аэропорттон түшкөндөн эле жоолукту уже как форма катары эме кылып чечтим. Мединага, Меккеге барганда аякта уже в обязательном порядке сен кааласаң да каалабасаң да хиджаб киет экенсиң. Анан ислам динине айтып келе турган болсок, бул динде деген өтө сонун дин да биздин динчи. Анан буга абдан жакшы мындай серьезный подход керек. Мисалы үчүн несерьезно эле чала учук эле, мисалы чала молдо дин бузар деп, же болбосо молдонун айтканын ук кылганын кылба деген сыяктуу макалдар жөндөн жөн чыккан эмес да. Ошон үчүн мындай достойно, жакшы, уже мындай бир келгенде жакшы келиш керек деп ойлойм да, жоолукка келгендечи. Анан жоолукка келип алып, дагы тура эмес иштерди кылып, өзүңдү өзүң жемелебейчи. Мисалы, менин атам 68 жашта. 68 жашта атам экөөбүз бардык да. Атам ошол Меккеге барганда биринчи жолу намаз окуду. Ошол жака барганда биринчи жолу орозо тутту. Биз кичинекей кезибизде исламдын фундаменталдуу түшүнүгү болгон эмес. Баратты минтип алыш керек, жоолукту мындай салыныш керек, ислам принциптери мындай, элементарно андай нерсе болгон эмес да. Мисалы мен намаз окуйм, жолдошум намаз окуйт, аркабыздан кызыбыз туруп алып, бизди көрүп, ал дагы эптеп жыгылып бир нерсе болот да. 6 жаштагы кызыбызчы. Мен уже биздин кызыбызда уже ислам боюнча кичине эме түшүнүк бар деп ойлойм да. Бул жай намаз деген бар, кыбыла бул тарапта экен деген сыяктуу түшүнүк бар. Бизде андай түшүнүк болгон эмес. Бизде айылда мисалы атам айтчу, Кудай бар, Аллах Таала бар, Аллах Тааладан сурасаң баардык нерсени билет деп, биз Аллах Тааладан сураганды эле билчүбүз да. Анан кече атамды тамашалап айтып атпайбы, биз Лелим биздин атабыз осуятына жатабыз деп чоңойгонбуз. Кудай жок дебесек, бизге экзамен даже баа коюп бербечи депчи. Ошондой убакыт болгон, что Кудай жок деп, анан кийин биз зачет алчубуз, экзаменден баа алчубуз депчи. Эми ошол мезгилде Советтер Союзунда өсүп калган, андан кийин биз төрөлдүк, бизге да ислам боюнча жеткиликтүү мындай сонун сугарылган жокпуз да билимгечи. Анан сонун сугарылбай, өзүң мындай идеальный болбой, мисалычы, анан тура эмес нерселерди кылып келип исламды билбейм. Мен исламды булгагым келбейт. Лично менчи. Анан кээ бирлер жоолук салынып алып, бирөөнү алдап кетип же бир нерсе болду дегенде мен жүрөгүм тилинип кетет да. Ошон үчүн жоолукка отдельно отвечать этесиң. Анан жоолук салынбай койсоң, значит намаз окубай коюшуң керек деген нерсе жок. Сен жоолук салынбай деле намаз окуй берсең болот. 1 мал, 2 мал, 3 мал, 5 мал намазыңды тургузуп, динге кызмат кылып жүрө бер. Анан Аллах Тааланын буйругу менен бир күн жоолук салынып калаттырбыз. Ошол.
анан жолук аябай жарашыптыр деп ушундай сонун батасын берген аталар, байкелер, агалар, инилер, эжелер, сиздерге чоң рахмат. Аллах таала ыраазы болсун. Сиздер ошентип жазып койгон сөзүңүздөр менен дагы бир көп сооп алдыңыздар деп ойлойм. Негизи мен мындай ушул эфирге чыкканда мен дайыма мындай эме кылып чыгам да, бир жылуу сезим менен чыгам да, мени кандайдыр бир адамдар күтүп атат, кандайдыр бир адамдар, жакшы адамдар, жүрөгү таза адамдар угат депчи. Ошон үчүн сиздерди жакшы көрөм, сиздерге жакшылыктын жарчысы болуп, жакшы маалыматтарды жеткирип эле жүрө берейин.